Саламатсыздар урматтуу мекендештер, баарыңыздарды менин каналымдан көрүп турганыма кубанычтамын. Бүгүнкү видеодо мен сиздер менен Сбербанк тууралуу, то есть Сбербанк эмес, банктардын сбой болушу тууралуу Россиядагы жана ошондой эле Телеграмдын сбой болушу, иштебей калышы, ошондой эле ИНН тууралуу дагы сиздерге кеңири айтып берем. Бул видео дагы сиздер үчүн аябай пайдалуу болот урматтуу мекендештер. Ошондуктан видеого лайк басып дагы башка мекендештерге жөнөтүп, ушул каналга сөзсүз түрдө подписаться болуп коебуз. Урматтуу мекендештер, Россияда акыркы убакта интернет сбой болду. Анын ичинде банктардагы сбой болуп, көптөгөн банк колдонуучулары акча төлөө, акча чыгаруу, акча которуу маселелеринде кыйынчылыктар болду. Же такыр эле жөнөтө албай калышты десек болот. Ошону менен бирге Телеграмдагы Россияда блокировка болуп, только VPN аркылуу иштеп калды. Жана Москва жана Москва областында биздин мекендештер ИНН алууда дагы аябай кыйынчылыктарга дуушар болушууда. Бүгүнкү видеодо урматтуу мекендештер, банк боюнча, банк карталарды колдонуу боюнча жана Telegram боюнча же жалпы интернет боюнча дагы Россияда жүргөн биздин мекендештерге атайын видео даярдадым. Ушул видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Жана сөзсүз түрдө видеого реакция кылып коесуздар деген үмүттөмүн. Себеби көбүрөөк реакция кылсаңыздар, ошончолук көп биздин мекендештер өздөрүнө пайдалуу маалыматты алмакчы. Эми Сбербанк тууралуу айта турган болсок, анын ичинде банктардын иштебей калышы, акча которулуу, сбой болуп атканын себеби эмнеде? Жана ошондой эле Россиядагы интернеттин атайын скоросту азайышы жана начарлашы, көптөгөн мировой соцсеттердин иштебей калышы, мессенджердин иштебей калышы бул Россиянын интернеттин жабык түрүнө өтүшү. Бул дегеним урматтуу мекендештер, дүйнө жүзүндө эгер билбегендер болсо билип алсын, интернеттин эки түрү бар. Бул жабык түрдө иштеген интернет жана ачык түрдө иштеген интернет. Жабык түрдө иштеген интернетке бул Түндүк Корея өлкөсү кирет, Иран кирет, жана ошондой эле Кытайдагы ушул жабык типтеги интернеттер кирип кетет. Ал жерде интернет кандай иштейт? Жабык типтеги интернеттерде ошол өлкөдөгү бийлик интернет колдонуучулардын бүтүндөй көзөмөлгө алат. Ким кандай переписка кылып атат, ким кандай видео көрүп атат, ким менен жазышты, ким менен урушту, ким кандай кино көрүш керек, ким кандай китеп окуш керек, ошонун баары бийлик тарабынан көзөмөлгө алынып, бийлик өзүнүн рекомендацияларын берип, сунуштарын берип, же заставить этип кайсыл бир сервисти чыгарат. Азыркы учурда баарыбыз көрүп турабыз, Россияда ошол интернет жабык типке өтүп жатат. Мунун бирден бир көрсөткүчү YouTube'дун, Instagram'дын, Telegram'дын, WhatsApp'дын сбой болушу урматтуу мекендештер. 2014 жылга чейин, Крым Россияга өткөнгө чейин, жана ошондой эле 2022 жылдан кийин атайын согуштук операциянын башталышка чейин Россияда интернет эркин болчу. Эми Россияда интернет жабык типке өтүп жатат. Ошондуктан жабык типке өтүү процесси бул окшогон сбойлорго туш келет. Дагы бир суроо, Россия өзүнүн интернети менен иштей алабы же кайра жүздөн жүзү менен алакага келип, анан бул кайра интернеттерди ачабы деген дагы суроолор болушу мүмкүн. Бул суроого дагы жооп берип кетейин. Россияда техникалык дагы, акчалай дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгү толук жетет, өзүнүн интернетин чыгарып кеткен. Бирок Россия үчүн азыркы учурда экономикасы кыйналып турган учурда бул аябагандай оор келиши мүмкүн. Ошондуктан кайсы бир убакытка Россия батыш өлкөлөрү менен, Америка менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мүмкүн кээ бир интернет сервистерди ачышы мүмкүн, бирок бул узакка барбайт. Алыскы приоритетке Россия баары бир өзүнүн жабык интернетин өтөт. Россия өзүнүн мамлекеттин, өзүнүн баягы Рутубга окшогон, ВКга окшогон жана Максқа окшогон мессенджерлерди элдерге мындай таңуулайт жана сырткы мировой мессенджерлерди жандай колдонууга запрет коет. Мына ушул учурда азыр жашап жатабыз биз. Жана бул учурда, ушундай кыйын учурда жашап жатканда биздин мекендештер Россиядагылар эмне кылыш керек, бул ситуациядан кантип чыгыш керек деген суроо болушу мүмкүн. Мен бул суроого мындай жооп берет элем, урматтуу мекендештер. Азыр эки телефон колдонуу мезгили келди. Россиядан Кыргызстанга баратканыңыздарда эми крутойраак телефонуңуздар болсо, ал телефонуңуздарга ошол VPN устанып каласыздар. Анын ичинде WhatsApp Кыргызстан номуру менен жанагы
Instagram, YouTube'тарга регистрация болуп, кыскасы бир телефондон жалаң ошол VPN аркылуу колдоносуздар. Экинчи телефон болсо российский сервистерди установ кыласыздар. Бул биринчиден Амина, анан госуслуги, банк приложениялары, ошол Яндекс, Mail.ru, ошого окшогон аккаунттар, Рутуб, ВК видео, ошонун баарын ошол башка бир телефонго колдоносуздар дагы. Амина кирген телефонуңуздарды дайым жаныңыздарда алып жүрүңүздөр. Аны Амина установка кылып коюп, үйгө коюп койгон болбойт. Жаныңыздарда алып жүрүп, VPN менен берки дүйнөлүк сервистерди Кыргызстан менен байланыштырып кыла бересиздер. Жана Россиянын ичинде берки телефонунун сервистери менен госуслуг аркылуу запись болуу, Аминаны колдонуу боюнча, Аминаны көчөдө көтөрүп жүргөн полиция кызматкерлеринин көрсөтүү боюнча дагы берки арзаныраак жөнөкөй телефонуңуздарды колдоно бересиздер. Мен ойлойм, бул нерсе биз үчүн аябагандай чоң кыйынчылыктарды туудурбайт. Баа жагынан алып келе турган болсок, эң арзандары где-то бир 5000-3000 турат экен ушул апаңызды телефон, ушундай бир телефон алып коюңуздар жана бардык российский сервистерди ошол телефонго установка кылып колдонуп жүрө беришиңиздер керек. Жана ошондой эле Россияда 4-апрелде Telegram бүтүндөй иштебей калды, блокировка болуп. Хотя 1-апрелден обещать этишкен, 4-апрелге барып Telegram мындайча айтканда официально Россия территориясында жабык деп айтылды, блокировка болуп, жана только VPN аркылуу иштеп калды да. Биз бул учурдан мен өзүм айтып кетпесем болбойт, себеби мен Telegramдан үмүтүм чоң эле. Мен күткөн эмесмин муну. Себеби Telegramга мен аябай чоң пландарды коюп, Telegramдын ичинде мен эл менен байланыш боюнча бир идеяны жаратуу боюнча көптөгөн мындай сер түзүп койгон эле, тилекке каршы ал пландарды пересмотреть кылып, кыскасы өзгөртүшкө туура келди, бирок жокко чыгарган жокпуз. Интернет иштеп деле турган болсо, кулай болсо, Россияда дагы, Кыргызстанда дагы ал мен койгон пландарды кудай калса ишке ашырабыз жана силерге полезный, пайдасы алып келе турган сервистерди презентация кыла бермекчибиз. Кыскасы ал жаатта иш токтобойт. Ошол менен бирге мен айтып атпайм, VPN бар телефонду, ошол телефон аркылуу биздин сервистерге, биздин Telegram каналга подписаться болуп, YouTube'га, көрүп турсаңыздар, YouTube'га подписаться болуп, биз чыгарган жаңылыктарга күбө болуп турасыздар. Жана ошондой эле Россияда такыр эми эки телефон алууга мүмкүнчүлүгүм жок, мен бир эле телефон колдоном. Башым оорткум келбейт деген мекендештер үчүн мен атайын имодон группа ачып койдук. Ошо Telegramда кылайлы, имодо дагы бири-бириңер менен мындай суроо жооп кылып, консультация алсаңыздар болот. Бардык ошол мессенджерлерге ссылкалар биздин описанияда жана биринчи комментарийде болот. Мен ойлойм, баарыңыздар кирип биздин мессенджерлерге, каналдарга подписаться болуп коесуздар деген үмүттөмүн. Жана ошондой эле группаларга кошулгандан кийин өзүңүздөр дагы оюңуз башыңыздардан өткөн мындай жакшы эдеселер менен бөлүшүп, башкалар менен башкалардын сурооруна окуп калсаңыздар жардам берип, жана башкалар дагы сиздердин сурооңуздарды окуп калып силерге дагы жардам берет. Мен ойлойм, ошого окшогон группалар азыр Москвада бизге керек, жана бул бизге чоң жардам берет, урматтуу мекендештер. Жана Павел Дуровдун дагы билдирүүсү боюнча мен айтып кетейин, Павел Дуров орус элини, азыркы бийликтин, орус бийлигинин интернетти чектөө боюнча, көзөмөл жүргүзүү боюнча чечимине каршы чыгууга чакырык жасады элди. Жана ошону менен бирге Россияда VPN аркылуу 60 миллион, 70 миллион орус атуулары Telegramды колдонуп жатат деген билдирүүнү таратты. Мындай чакырыктар боло берет, урматтуу мекендештер. Россияда жүргөн биздин мекендештер бар, активный мекендештер, ошол мисалы үчүн таксиде иштеген мекендештер заказ жок болуп калса камераны ала калып эле сүйлөй кайчулар бар экен. Жана ошондой эле бир зерип кетсе эле видео отуруп камераны алдыга коюп Instagramга чыгып, бир жакка чыгып сүйлөй коюшулар бар экен. Ошого окшогон аракеттерди именно чакырык жасаганда кылбагычыңыздарды суранам. Себеби Россия территориясында азыр интернет колдонуучулары, айрыкча чет элдиктер аябай катуу көзөмөлдө. ФСБнын катуу көзөмөлүндө. Ошондуктан кайсы бир нерсеге илешип калып, анан эртең адвокат издеп, камалып кетип же башка болуш, же ССОго кетип калыш мен ойлойм биздин мекендештерге кереги жок. Ошондуктан кайсы бирөө чакырык жасай турган болсо, там акча берип, муну жаза кой, сүйлөй кой дей турган болсо, отказ кылабыз жана бул маселелерге аралашпайбыз, урматтуу мекендештер. Эми иненен боюнча айта турган болсок, урматтуу мекендештер, чынында сөзүм башында айтып кеттим. Москва жана Москва областында иненен алуу чынында мекендештери кыйын болду. Себеби Россияда ОВМ менен МВД жанагы
миграциялык көзөмөл кылуучу органдар бизде Аминаны өткөргүлө деп насилно өткөрүштү. Андан кийин макул деп Аминаны өткөрсөк, иненен алгыла дейт. Ишке жумушка орношсоң, иненен жок жумушка орношсоң тоже берки ишкананы штраф кылат экен. Иненен алалы деп налогойго барса, налогойдон Аминалар жарабайт, бизге кагаз регистрация кылып бергиле деп жатат да. Мына ушундай парадоксальный ситуацияга туш келип калды биздин мекендештер. Жана бул учурда эмне кылса болот деген маселенин артынан мен изилдеп, маселелер, документтерди карап, эмне кылса болот, онлайн алса болобу деген суроонун үстүндө изилдөө жүргүзүп көрдүм улат мекендештер. Атайын видео да даярдадым, бирок видеону чыгарбоо боюнча чечим кабыл алдым, себеби ал жерде особо мындай чоң бир репортаж жасай турган видео эмес экен. Ошондуктан азыркы видеого эле кошумчалап айтып кетейин. Мен топтогон материалдарга, маалыматтарга караганда, Россияга барганда биздин мекендештердин даже госуслугиде аккаунтуңар жок болсо, подтвержденный, же болбосо биометриядан өтпөсөңөрдө деле жөн эле налоговойдун сайтына кирип туруп личный кабинет ачсаңыздар болот силерчи. Ал үчүн ошол электронный почта керек болот, телефон номер керек болот. Жана ошол адрес жазышыңар керек, который миграционный учет турган. Миграционный учет регистрация азыркы Амин адресиңер жазышыңар керек. Ошол данныйларды толтуруп, личный кабинет ачып, регистрация болуп, заявка таштаса болот, бизге уруксат берет экен. Бирок алганы барганда маселе болуп атат да. Ошол иненен да алганы барганда сөзсүз сотрудники налоговый сурап атышат. Покажите нам регистрацию бумажную депчи. Анан биздикиде ал нерсе жок. Инендер албай калып атабыз, анан выпискалар колго тийбей калып атат. Ошол личный кабинеттин ичинде эле выписка чыгарып, номерлерди билип алуу мүмкүнчүлүктөрү дагы бар. Анан бирок мен такыр эле 100% мүмкүн эмес экен деп айта албайм, себеби ошол эле учурда мен бир мүмкүнчүлүктү байкап калдым. Бул RUID. RUID приложениясы. RUID приложениясы чыкканда экспериментте былтыр жарыяланган. Экспериментти аткаргыла деп мен өзүм рекомендациямды бергем. Бирок элчиликтен жана башка жактан маселелер көтөрүлүп, RUID сөзсүз түрдө өткөрбөйсүңөр, жөн эле кире берсеңер болот дегенден кийин биздин мекендештер азыр Россияга жөн эле кирип жатат. Мен дагы бир жолу ушул видеодон кайрылып кетем, урматтуу мекендештер. RUID-ге кошулганга жана экспериментти колдонууга аракет кылам. Бул жөн гана эксперимент. Экспериментти там ФМС кылып аткан болсо, биз деле экспериментти өзүбүз үчүн кылып көрөлү. Эгер үйрөнүп алган болсок, бул жөнөкөй нерсе негизи жакшы болот. Жана бизде иненен алуу мүмкүнчүлүгү ошо полностью онлайн болот RUID-дин ичинде. RUID-дин ичинде документтерде баарында жазылып турат, инененди RUID-дин ичинен алса болот деп. Ошондуктан азыр мен Кыргызстанда жүргөндүктөн мен RUID-ни колдонуп иненен алуу мүмкүнчүлүгү менде жок. Мен Кыргызстанда жүрөм. Ошондуктан мени көрүп турган мекендештер Россияга барам деген мекендештерге RUID аркылуу барганга аракет кылгыла. RUID аркылуу барып, RUID аркылуу заявка таштап 72 сааттын ичинде кирип, RUID аркылуу иненен алганга аракет кылгыла. Бул маалыматтар биз үчүн аябай керек болот жакын арада, себеби МВД ошол RUID-нин эксперимент убактысын узартууну суранып жатат. Же болбосо эксперимент убактысын узартуу сурануу менен бирге экспериментти биздин иштөө үчүн келген чет элдиктерге, мигранттарга сөзсүз түрдө колдонсун деген бир талапты коюп жатат. Эми бул правительство Мишустин пока бул боюнча акыркы чечим кабыл элек. Мен бирок сезип турам, бул сурануу, бул өтүнүч, өтүнүчү сөзсүз кабыл алынат жана бизге жайдан баштап RUID-ни колдонуу обязательно болот. Ошондуктан азырдан даярдыкты баштайбыз жана биздин инененди онлайн алуу мүмкүнчүлүгү возможно только RUID. Ошону менен бирге урматтуу мекендештер, бизде кызматтарыбыз бар. Биздин командада иненен СНИЛС боюнча жардам көрсөткөн балдар бар, кызмат көрсөткөн балдар бар, жана перевод паспорт боюнча да кызмат көрсөткөн балдар бар. 2 ай 3 ай болуп калды, кызмат ашып жатабыз. Пока эч кандай бир жалоба, эч кандай эмне түшкөн жок. Ошондуктан кимде иненен боюнча проблема болуп жаткан болсо, описанияда турган номерлер аркылуу кайрылып, сурооңуздарды берип, жооп алсаңыздар болот. Көбүнчөсү ошол паспорт алмаштырышып, срок посещения срок годности паспорт алмаштырган биздин мекендештер кыйналып жатышат. Ошол мекендештер да кайрылып, кеңеш алып, өздөрүнө проблемаларын чечсе болот. Ошондой эле урматтуу мекендештер, договор боюнча айтып кетейин. Договор боюнча, ГПХ договор боюнча жана трудовой договор боюнча дагы договорлор түзүлгөндө фирмаларды текшерүү башталды азыр. Фирмаларды уведомление жумушка алып, иностранецти уведомление жөнөткөндө
иностранецтен уведомление келген эле оны осуну ИПнын баарын текшерип атышат. Чындап эле ишканага барбы ушундай, чындап эле кызмат көрсөтүүлөрдү иштейби, чындап эле ушундай продукциясы барбы деп ушундай налог төлөнөбү деген маселени коюп, ошол ишкананын сотрудниктерин ОВМге чакырып жатат. Бирок ал чакырыктарды, ал билдирүүлөрдү көптөгөн биздин ажыл кадрдын, биздин дебейин, ишкананын ажыл кадрлары биздин мекендештердин өздөрү жөнөтүп жатышат. Сага отказ келди, сен барышың керек экен депчи. Анан ал жерде комментарий жазылып турат. Там возьмите документы все, которые оформлены на юридическое лицо депчи. Анан ошол документтер деп юристо деп сурап жатса дагы көптөгөн ажыл кадр сотрудниктери түшүнбөгөндүктөн, билбегендиктен биздин мекендештер кыйнашып ОВМге барышка керек деп жатат. Биздикилер коркуп барбай, башка жумушка кире албай, орто жолдо баягы 30 күндүк, 90 күндүк сроктор өтүп кетип жатат. Ошондуктан мат мекендештер, эми бизди бар дей турган болсо, эгер сиздердин документиңиздер баары жайында болсо, проблемаңар болбосо, мурун нарушение кылбасаңыздар, печать басып жүрсөңүздөр, анда коркпой эле барсаңыздар болот. Анан кийин мурун удворение болуп кетип, печать бастырбай жүрүп, 2-3 штрафыңар бар болсо, анан ошол учурда барып кел деп суранып калса, анда барбай эле койгоңор жакшы. Башка жумуш карап, башка возможностторду карап көрсөңөр болот. Же болбосо повторно 2-3 жолу жөнөтүп калса, кээ бирки 2 жөнөткөндө ошол ишканадан кабыл алып калат. Эми кабарыңыздар бар, мен эле ГПХ договор түзөм. Мен ГПХ түзүп берген бардык мекендештерге ошол запасной вариант деп айтып жатам бардыгына. Анан ГПХ менден түзүлбөгөндөр да бар, өздөрүнчө түзгөндөр бар. Бул негизи кыйын эле эмес. Анан ошол өзүнчө түзгөндөргө да ушул видеодон айтып кетейин. Уведомление жөнөткөнүздөр госуслугидан отказ келе турган болсо, өзүңүздөр барыңыздар. Өзүңүздөр РФ менен эле барып, биз экөөбүз мына договор түздүк, мына бланка. Эми ушунун уведомлениясын жөнөтүшүбүз керек, бланкасын таппай жатабыз. Мүмкүн болсо берип коесуздарбы деп сураңыздар керек. Сиздерге бланка берет, бланка менен толтуруп, уведомление ошол жерден штамп бастырып, договоруңуздарды, ГПХңыздарды базага кирип алсаңыздар болот, кымбаттуу мекендештер. Ал эми кимде ким там сиделка болуп иштеп, кимде ким уборкада иштеп, ошол кызмат көрсөткөн орустарына көптөн бери кызмат жүргөн болсо, или там эмилдик кызмат кылып баштайбы, ушундай ГПХ возможностун түшүндүрсөңүздөр, эгер түшүндүрө албаса мага чалсаңыздар, мен түшүндүрүп берем. Чогуу ГПХ жасасак болот, кымбаттуу мекендештер. ГПХ договор менен Россия территориясында штамп бастырып, легально жүрсө болот. Бул мыйзамда бар. Бирок, кымбаттуу мекендештер, мен настоятельно силерге рекомендация берем. Колдон келсе, официально жумушка орношкон жакшы. Анан тил билбейм деп такыр возможность болбой калса гана мен ГПХ договору силерге кеңеш берем. Анан ГПХ договорду кантип түзүү боюнча, ИП менен кантип түзүү боюнча, свидетельство РФ менен кантип түзүү боюнча мен сиздерге өзүмдүн кызматымды сунуш кылам, кымбаттуу мекендештер. Мен ошол бланкаларды азыр өзгөрттүк, себеби требование катуу болуп атат. Бланкаларда да мен мүмкүн болушунча кайсыл мыйзамга таянып, кайсыл мыйзамдын негизинде, кайсы пунктта эмне деп жазылып, баары подробно жазып, эмне кызмат көрсөтөт, самозанятость боюнча маалыматтарды полный бланкага жазып, азыр ушундай даярдап берип жатам. Кимге ушундай кызмат керек болсо, алда ГПХ договор деп менин номерим жазылып турат. Бул кызматты мен өзүм көрсөтөм. Перевод паспорт, инвестиционный боюнча менин жардамчыларым силерге жооп берет. Силерге кызмат керек болсо, пожалуйста, бизге кайрылыңыздар. Мына ушундай кымбаттуу мекендештер, бүгүнкү видео аягына чыкты. Мен ойлойм, бул видео силерге пайдалуу болду деп. Пайдалуу болду деп эсептесеңиздер, лайк басабыз. Жана ушул видеонун аягына чейин көргөн ар бир мекендешке мен ыраазычылык айтам. Ушул видеонун аягына чейин көргөнүңүздөн кийин биздин каналдарга подписаться болуп коюңуздар. Описаниеда турат биздин ссылкалар аркылуу биздин Telegram каналга өтсөңүз болот. Эгер VPN-иңиз жок болсо, ИМО каналыбызга өтсөңүз болот, ИМО группабызга. Жана ошол группаны ИМОдон VPN жок жүргөн биздин коңшуларыбызга, квартирада жашагандарга дагы биздин группаларга таратып коюңуздар. Баарыңыздар сак саламатта туруңуздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.